Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен Аку Кыргызча рецепттер каналы болмокчу. Биз бүгүн чогуу торт жасамакчыбыз. Бул торт сковородкада. Сковородкада торт опыт биринчи эмес, бирок украшение торттогу биринчи болмокчу. Анда эмесе чогуу жасайлы. Тестасы сковородкада болгондуктан бул блинчиктикине окшош болот тестасы. Эмкиде болсо достор бисквитни кылып көргөзөм. Менде азыркы учурда духовка жок болгондуктан сковородкада жасадым. Ошондой эле 6 жумуртка салдым. Сахарды өзүңүздөргө жараша кылып кошосуздар. Ошондой эле 1 литр сүт куйдум. 1 пачка разрыхлитель, 1 пачка ванилин. Анан унду көз болжол менен салабыз. Ар кимдикинде ун ар кандай кетет. Негизи бул видеону тартканыма көп эле болуп калды, бирок монтаждалбай туруп калды. Ошондуктан кичине кечирээк кирип калды. Теста ушундай болуш керек. Сковородканы кичине жылыталуу эле. Сливочный майдан сүйкөп. Анан тестаны бир жарым саат коюп, жарым сааттан кийин кичине көп калат разрыхлитель. Ошондон кийин куюп баштап бышыра беребиз. Жай отко, аябай жай. Меники мечта плиткасы. Мечтада мен 1ге коюп бышырдым. Өзүңүздөрдүн немеңиздерге карап эң кичкейге коюп, крышкасын жаап, улам ачып, буусун чыгарып, эки четинен ушундай кылып кыздырып бышыралыңыздар. Менин сковородкамдын диаметри 26 же 28, по-моему 28 го, бирок кичинекей сковородка. Ошого мен 1,5 тамак куйган менен куйдум, куйгуч менен. Ушундай 1,5 сантиметр болгон бисквиттер болду. Буга пропиткага мен обычный эле сироп жасайм. Сиз өзүңүздөргө каалагандай кылып пропитка жасаңыздар. Бул жерде сахар менен суу экөө бири менен теңме-тең. 1 стакан суу болсо 1 стакан сахар болот. Сливки кааласаңыздар, сливкиге дагы сахарны тигирээк кошсоңуздар. Биз атайын таттуусун азыраак кылдык. Дагы таттуу жейбиз бизде. Ошондуктан таттуусу кичине азыраак болду. Ортосуна сала турган крем кичине суюгураак болду меники. Сиздер кичине катуураак кылыңыздар деп сунуш кылам. Торту өзүңүз каалагандай кылып собирать эте бересиз. Бул жерде болгону мындай эмеге пропитканы жакшылап коюңуз. Чем бисквиттикине караганда бунун сыртында корочкасы болгондуктан бунун корочкасы көбүрөөк пропитка сорот. Буну оформлять этип койгондон кийин 2 саат, 3 саат холодильникке үстүн жаап коюп коесуздар. Мен муну кечинде жасап, эртеңден кийин коюп койдум. Ортосуна өзүңүз каалаган фруктылардан, джем, каалаган нерсесин кошуп койсоңуз болот. Бул менде ушундай эле крем менен чогултууну чечтим. Мындай кезде достор, бул торту кыйшайтып эңизбеңиздер. Анткени бул торт креми жумшак болгондуктан бул торт ордунан жылып кетет. Ошондуктан эптеп ушундай кылып тизип туруп эле буну биз эч кандай палечкасы жок жасадык. Ошондуктан бул ордунан жылып кетиши мүмкүн. Ордунан жылдырбай ушундай эле собирать эткен боюнча холодильникке коюп коюңуздар деп сунуш кылам. Мен ордунан көтөрдүм эле, кичине ордунан жылып кетти. Ошондуктан сиздер акырын кылыңыздар. Мен оформлениени биринчи жолу кылдым. Буга чейин бисквитнелерди эле кылып жүргөм. Четинде кичине недостаткаларын толтуруп койгону чечкем. Бул болсо уже эртеси күнү эртең менен кичине эмелерин четтерин түздөп кесип койгом. Уже
Бул жерде тоже сливки менен эле крем. Бул кичине плотныйраак взбивать эткем муну уже. И торту уже украшать этип баштайбыз. Болгону менде ушундай эле лопатка менен украшать этем. Бул лопатканы мен 50 сомго эле алгам, достор. Ушундай лопатка алып алыңыз деп сунуш кылам сизге. Бул аябай жакшы, аябай үй кожойкесине керек болгон неме экен. Бул менен мен камыр дагы кесем. Пирожки ушундай эмелердин камырларын кессе, ачыган камырды кессе сонун болот экен, достор. Столду кесип албай, коркпой кесесиздер. Мындай кылып сыртын жасап бүткөндөн кийин дагы муну 1 саатка тыныктырып коебуз. Болбосо үстүнө кремден эч кандай колдук болбой калат, достор. Бул шоколадный ганаш. Ысык сууга салып туруп эле эритип коет. И торттун үстүн анча деле түздөп кыйналган жокмун. Анткени шоколадный покрытие кылам. И достор, мен шоколадный покрытияны дагы кичине калыңыраак кылыптырмын. Сиздер болсо буга кичине сливочный май кошуп, кичине суюгураак кылыңыздар. Ошондо мен аябай эле калың күйөйүптүрмүн үстүндөгүсүн. И мага кескенде бир аз ыңгайсыз болду. Кескенин дагы көргөзө албай калдым. Анткени мен ылдыйкы үйгө апамдардын үйүндө, биз азыркы учурда өзүбүзчө жашагандыктан апамдардын үйүнө алып барып кескенбиз торту. Ал жактан мен телефонум батарейкасы отуруп тартканга унутуп калыптырмын тартканды дагы. Ошондуктан ичин көргөзө албай калдым. Бирок ичи, достор, сыртынан дагы аябай сонун болду. Анткени мен муну ар бир ортосун пропитка кылып, холодильникке коюп тыныктырып аттым. Сиздер да ушинтип тыныктырып жасаңыздар. Үстүнө болсо өзүңүздөр каалагандай фрукту коюп, каалагандай крем менен неметсеңиз болот, жазып койсоңуз болот. Үстүн уже өзүңүздүн фантазияңызга жараша кете бересиз. Мен болсо готовый безелерим бар болчу. Готовый эле безе менен украшать этип койдум. Шоколадда катыйт аябай бул. Мен башын куйганча кичине башы катып калып атты. Ошондуктан бул шоколадды аябай жука кылып куйганга аракет кылыш керек экен. Мен аны билбестен калың кылып куюп алдым. Ошондо кескенде бир аз ыңгайсыз болуп кетти. Достор, мен кичине көптөн бери видео тартпай калдым. Ал жактан камсанабаңыздар. Мен өзүмдүн үйүмө бөлүнүп, үйдүн ичине оокаттарды алып, ошо менен кичине алек болуп калдым. Эми буюрса жакындан баштап видеолор көп кирип баштайт. Мени колдоп, мурунку видеолорумду көрүп, досторуңуздарга жиберип, комментарий жазып, кичине активимди көтөрүп берип коюңуздар деп суранат элем. Кичине бир айча убакыт видео тартпай калгандан кичине активим түшүп кетти. Ошондуктан рекомендацияга дагы, эч нерсеге дагы мен видеолорум чыкпай калып атат. Мен безенин оозун ачканча бул жерде шоколад катып кетиптир. Ошондуктан мен кичине кайра шоколад эритип, кайра жасадым. Бул жерде жанымда балам жүрүп, безелерди да балам коюшуп, балам бүт жардамдашып жүрдү. Ошондой эле ортодон безелеримди сындырып атты балам. Биз өзүбүздүн үйдү бүтүп, өзүбүздүн үйгө кирип, ошо үйдүн ичиндеги алектер менен алек болуп калдык. Буюрса эмки жылы кухнямды бүтүрөм. Үйүм толук бүткөндөн кийин достор үйдүн ичинен толук видео тартып киргизем сиздерге. Азыр үйүм толук бүтө элек, ошондуктан толук көргөзө албайм. Кичине күтө туруңуздар. Сиздердин араңыздарда сурангандар болгон эле, үйүмдү көргөзчү деген. Буюрса эмки жылы үйдү толук, бул өзүбүздүн үй болот. Апамдын үйү эмес, квартира эмес, өзүбүз күч менен салган үй болот. Ошондуктан мен толук көргөзөм эмки жылы. Мен да балам толук жардам берип
Саламатта калыңыздар достор, кийинки видеомду күтүңүздөр. Класс базып кетиңиздер.